Түзүлгөн пландын негизинде аскердик колдонмо спорт түрлөрү боюнча спартакиада башталды. Бул спартакиадага Коргоо министрлигинин түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын курамындагы бардык аскер бөлүктөрдүн спортчулары катышышат. Саламатсыңар жолдоштор. Спартакиада 12 апрелден 20 апрелге чейин 36-806 аскер бөлүгүнүн аймагында өткөрүлөт. Мында аскердик колдонмо спорттун аскердик кармашык урушуу, офицердик үч түрдүүлүк мелдеши, офицердик спорттук комплекстүү көп түрдүүлүк боюнча, ошондой эле штаттык жана табелдик куралдан ок атуу түрлөрү боюнча күч сынашышат. Дагы бир жолу урматтуу катышуучулар, спартакиада ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңарга ийгилик. Аталган спартакиадада өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн спортчулар эл аралык аскердик спартакиадаларга катышууга мүмкүнчүлүк алышат.